Сот адилеттигинин жогорку мектеби сотторду окутуу, мыйзам чыгаруудагы өзгөртүүлөргө ылайык билимдерди ыкчам жаңылоо, сот системасын бардык кызматкерлеринин квалификациясын дайыма жогорулатуу максатын көздөйт. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык, судьялар 3 жылда 1 жолдан кем эмес өз квалификациясын жогорулатууга милдеттүү. 1 жыл ичинде судьялар 5-тен 7 жолга чейин окутуудан өтүшөт. Сот адилеттигинин жогорку мектеби биринчи жолу дайындалган судьялар, соттордун аппарат кызматкерлери, сот аткаруучулар жана приставтар үчүн тематикалык семинарларды жана комплекстүү окутуу программаларын өткөрөт. Для судей, которые Мол тажрыйбасы бар судьялар үчүн мыйзам чыгаруудагы өзгөрүүлөргө байланышкан тематикалык семинарларды жана ошондой эле актуалдуу маселелер, максаттуу мамлекеттик программалар боюнча семинарларды өткөрөбүз. Мыктылыктын чеги жок демекчи ар бир адам, ар бир судья улам окуп турушу керек. Жаңы кодекстердин новеллалардын кириши менен судья өзүн өзү өнүктүрүү үчүн дайыма билимин өстүрүп турушу керек. Судья дайыма эле бардык ченемдик укуктук актыларды биле бербейт. Бул окуунун натыйжалуулугу лекторлордун тажрыйбасынын молдугунда. Алардын жардамы менен чоң тажрыйбага ээ болосуң. Мындай окутуу айрыкча биринчи жолу дайындалган жана кайрадан дайындалган судьяларга өзгөчө натыйжалуу. Сот адилеттигинин жогорку мектеби биринчи жолу дайындалган судьяларды укуктун бардык тармактары боюнча окутат жана судьялык өнүмдөрүн өнүктүрөт. Соттук корпус дайыма жаңыланып турат. Судья болуу үчүн базалык юридикалык билим жетишсиздик кылат. Окутуудан судьялар гана эмес, сот аппаратынын жана сот департаментинин кызматкерлери да өтүшөт. А Высшая школа правосудия обучает. Сот адилеттигинин жогорку мектеби судьяларды эмгек тажрыйбасына карата окутат. Мисалы, биринчи жолу дайындалган судьялар 6 жума, мындайча айтканда 238 саат окушат. Бул убакыт ичинде материалдык укук, процесстик укук тереңдетилип окутулат. Судьялык көндүмдөр иштелип чыгат. Окутуу иш-чаралары практикага багытталгандыктан, лекторлор катары Кыргыз Республикасынын учурдагы судьялары, отставкадагы судьялар жана ошондой эле сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучулары тартылат. Наша школа работает. Биздин мектеп көптөгөн эл аралык уюмдар менен иштешкендиктен, окутуу эл аралык стандарттарга туура келүүсүнө аракеттенебиз. 2021 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна караштуу сот адилеттигинин жогорку мектеби мамлекеттик каражаттын эсебинен жана донорлордун колдоосу менен 177 окутуу иштерин өткөрдү. Анын ичинен 30-у онлайн форматта өтүлдү. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин угуучуларынын саны жыл өткөн сайын көбөйүүдө. Эгерде 2019 жылы угуучулардын саны 1205 болсо, 2021 жылы алардын саны 2250-ге жеткен. Анын ичинен Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьялары 30, жергиликтүү соттордун судьялары 1344, биринчи инстанциядагы соттордун биринчи жолу дайындалган судьялары 55, сот аппаратынын кызматкерлери 447, сот аткаруучулары 25, сот адилеттигинин жогорку мектебинин кызматкерлери жана окутуучулары 70, насаатчылар 30, сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү 9, лекторлор 184, жогорку соттун аппаратынын кызматкерлери 56. Полученная база юриспруденции в ВУЗе. Албетте, так ушул соттук практикада болгон көптөгөн суроолорго жогорку окуу жайда алган юридикалык базалык билим жооп бере албайт. Ошондуктан сот адилеттигинин жогорку мектебиндеги окутуу айрыкча биринчи жолу дайындалган судьяларга абдан жардам берет деп ишенимдүү айта алам. Тажрыйбалуу окутуучулар жана насаатчылар өздөрүнүн билимдери менен гана эмес, соттук жараянды жүргүзүү, сот актыларын түзүү көндүмдөрү менен да бөлүшүшөт. Мен бул жерден бүтүмдөрдүн жараксыздыгына байланышкан көптөгөн суроолорума жооп ала алдым. Ар түрдүү мүнөздөгү доо менен кайрылышып, кайсы бир бүтүмдү жараксыз деп табууну суранышкан ар кандай учурлар болот. Ошондуктан бул жерде окуу бизге суроолорубузга жооп алууга чоң жардам берди. Саматбек Шералиевдин судья болуп иштегенине 6 айдын жүзү болду. Бул мезгил аралыгында ар түрдүү категориядагы иштерди карады. Жарандардын ортосунда келишимдерди жараксуу талашуу боюнча дагы талаштарды карадым. Анан ошол эле учурда жарандардын жанакы керез боюнча талаштар бар. Окуу процессинде мен катышып, өзүмө керектүү суроолорду мен өзүм үчүн тактап алдым. Укук коргоо органдарынын прокуратура, сот, адвокатура кызматкерлеринин бирдей укуктук чөйрөдө иштей алуусу андан да маанилүү. Помимо этого у нас есть совместные тренинги. Мындан сырткары бизде эл аралык эксперттер жана ведомстволук уюмдар менен биргеликте тренингтер өткөрүлүп турат. Дал ушундай биргелешкен тренингтер бизге бирдей түшүнүктүү, бирдей программаны, бирдей билимди берет. Бул биз үчүн абдан маанилүү болуп,
прокурорлордун, соттордун, адвокаттардын ишин түшүндүрүү менен бардыгыбызды бириктирет. Это большой плюс, по-моему, сторона защиты, сторона ведения. Вот состязательно здесь конкретно соблюдается в апелляционной инстанции. Тренингтерде катышуучулар ролдору менен алмашышат. Судьялар прокурорлордун же адвокаттардын ролун аткарышса, адвокаттар тескерисинче судьялар жана прокурорлор менен роль алмашышат. В случае несогласия с данным решением вы имеете право обжаловать с решением по делу. Что предвзято относится к разбирательству дела, я заявляю вам отвод. 23 января 2019 года примерно. Ордулары менен алмашканда алар бири-биринин ишин, андагы кыйынчылыктар эмнеде экендигин, милдеттери кайсылар экендигин түшүнүшөт. Мына ушундай биргелешкен тренингтер ушул органдардын ар биринин функцияларын тереңирээк ачып берет. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин ишмердүүлүгүн көптөгөн эл аралык долбоорлор, анын ичинде USAID, PROON, IDLO жана Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүүлүгү экинчи фаза долбоору колдошот. Наша поддержка прежде всего направлена. Биздин колдоо сот адилеттигинин жогорку мектебинин эмгек жааматынын потенциалын бекемдөөгө багытталган. Ошол себептүү мамлекеттик кызматкерлердикинде эле алардын өнүгүүсүнө жардам бере турган биргелешкен тренингтерди өткөрөбүз. Мындай тренингтер алардын ишине биринчи жолу дайындалган судьяларды окутуу процессин уюштуруу жана квалификациясын жогорулатууга чоң жардам берет. Сот адилеттигинин жогорку мектебинин ишин санариптештирүү алкагында программанын колдоосу менен биринчи жолу дайындалган судьяларды даярдоо жана учурдагы судьялардын сот системасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган онлайн окутуу платформасын иштеп чыгуу жана аны ишке киргизүү долбоору ишке ашырылды. Онлайн-платформа переведет все. Онлайн-платформа сот адилеттигинин жогорку мектебинин бардык ишин жогорку деңгээлге чыгарат. Себеби статистикада тезирээк жүргүзүлөт, тренингтерге дагы онлайн жазылууга болот. Катышуучуларды тандап алуу дагы онлайн жүргүзүлөт. Мындайча айтканда бул 2 жыл мурдагыга салыштырганда бир топ эле жакшы. Санариптик платформага электрондук окутуу киргизилген. Мында сот аппаратынын каалаган кызматкери же судьясы каалаган убакта кирип окуса болот. Башкача айтканда, бул окутууга тажрыйба жана көбүрөөк маалымат алууну каалаган биринчи жолу дайындалган судьялар үчүн соттун автоматташтырылган маалыматтык системасы киргизилген. Электрондук окутуудан тышкары, карызкорлордун реестри бул жакында эле ишке киргизилди жана аудиофиксация бар. Платформанын негизги функциялары колдонуучунун жазууларын, окутуп үйрөтүүчү мультимедиаларды жана текстик файлдарды түзүү, сактоо жана эсеп жүргүзүү. Санариптик аянтча биринчи жолу дайындалган судьяларды даярдоого жана учурдагы судьялардын, ошондой эле сот системасынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган. Ага окутуунун башталгандагы, учурдагы абалы жана окутуунун аякталгандыгы тууралуу жазуулар киргизилет. Разработанная нами стратегия. Ошондой эле биз иштеп чыккан стратегияда такшалмадан өтүү системасын биринчи жолу дайындалган судьялар үчүн насаачылыкты киргизүү, сот адилеттигинин жогорку мектебинин илимий изилдөө ишмердүүлүгү, юристтер, адвокаттар, судьялар кеңири коомчулук үчүн юридикалык илимий адабияттарды басып чыгаруу жана укук колдонуудагы көйгөйлүү маселелерди талкуулоо үчүн дискуссиялык форумду түзүү каралган. Сот адилеттигинин жогорку мектеби учурдагы кырдаалды баалап, эл аралык жана европалык тажрыйбаларды эске алуу менен сот адилеттигинин жогорку мектебин судьяларды жана сот аппаратынын кызматкерлерин даярдоо боюнча заманбап жана натыйжалуу мекеме катары өнүктүрүү стратегиясын кабыл алды. Негизги максаттуу топтун судьялардын жана сот системасынын кызматкерлеринин квалификацияларын жогорулатуудагы керектөөлөрдү дайыма баалоо үчүн өнүгүүнүн жана багыттарын аныктап, заманбап турмушка туруктуу жана ага ылайыкташтырылган механизмди түзүү жолунда.